Элечек тулку бою төп келишкен. Ажарлуу кыргыз айымынын гардеробунун ажырагысы бөлүгү болгон. Бул мен кийип турган элечек түндүк аймагына, нарынга, көлгө тиешелүү элечектердин бири. Биз муну азыр Ырысхан Көпөева апабыздын айтып берүүсүнөн жасап, анан Сарбагыш уусунун элечеги деп кийип жүрөбүз. Үстүндө кыргагы бул шуруудан тизилген кыргак. Анан негизи эле элечектердин көптөгөн түрлөрү бар. Байыркы заманда, илгерки заманда кыргыз аялынын кийимине, ошол элечек белдемчи кийимине карап туруп, кайсы уруудан экенин, кандай эмне деген көп маалыматтарды билип коюуга болгон экен. Анын сыңарындай ошол негизи ар бир уруунун өзүнүн элечеги болуш керек да. Турмушка чыккан кезден баштап кийилген. Кээ бир жерлерде кызды төркүнү элечегин ороп, анан кайын журтуна узатса, кээ бир жерде келген жери элечек орогон. Кээ бир тарыхый маалыматтарга таянсак, бир балалуу болгондон кийин оролгон дейт. Анан мен бүгүн гана уктум дагы бир маалымат. Ошол элечек кийген статуска жеткенде анан кайын журту ошол келиндин канчалык ошол кайын журтунда кылган эмгегине, мамилесине карап анан элечек орогон деген да маалыматтар бар экен да. Баардык Кыргызстандын элечектерин эки чоң бөлүккө бөлсөк болот. Мисалы үчүн мен кийип турган элечектин бул негизги өзөгүн мындай топуча түзөт да, мынакей. Бул топуча ушул элечектин оромдорун кармап турат. Топуча. Топучанын аркасына куйругуч же куйрукча, мынакей аркасында азырда узун тилке чач чапкычы тигилет. Анан бул ээк алмай. Бул ушул элечектердин көпчүлүк түндүктөгү, түндүк батыштагы элечектин түрлөрүнүн эң негизги өзөгүн ушул топучасы же болбосо такыясы деп да айтып коюшкан. Кеп такыясы деп да айтып коюшкан. Ушундай түссө, ал эми түштүк элечектеринин өзөгүн бул саймаланган кеп такыя түзөт да. Мына бул жерден азыр могул жерден ошондой кеп такыяны көрүп турабыз. Саймаланган кеп такыя кийгизишкен да, бул жерде ээк алмай болгон эмес. Бирок бир тарыхый сүрөт бар, ушундай кеп такыянын сыртынан ээк алмай дагы оролгончу. Балким ал аймактык же уруулук өзгөчөлүк болушу мүмкүн да. Анан биз бул элечектердин азыр ээк алмайын, куйрукчасын, топучасын айттык. Бул болсо буларды оромдору дейт. Оромдору биринчиден каттамасы деп өйдө көтөрүлүп, анан бир орунга оролгон жерин үстөгү деп коет да. Ошондой каттамасы болуп эле бир көтөрүлүп атат. Көп учурда каз элечек деп койгон. Каз элечек дегени бул чоң, баягы көлөмдүү элечек дегенди билдирген дагы, бул андан да чоң болгон. Негизи Кыргызстанда элечек деп жалпы жонунан аталса, элечектер аталышынын дагы эки түрү бар. Илеки деп коет. Илеки бул түндүк батыш аймакка тиешелүү. Ошол Токтогул, Талас, Жалал Абадта илеки деп коюшат. Илекини жумурткадай деп сүрөттөшөт. Мынакей могул жерде силер көрүп тургандай, бунун башы, төбөсү мынакей тоголок болуп жумурткадай деп сүрөттөрүлөт дагы. Бул Кытай уруусуна таандык илеки. Муну бизге апаларыбыз көрсөтүп бергенден оролгон. Биякта куйрукчасы башкача оролот. Ошол эле кездемеден 3 бурчтук бүктөлүп, анан ошол топучанын үстүнө коюлуп, анан оролуп келет да. Анан элечекти орогон кездемеден дагы формасы көз каранды болгон. Мисалы үчүн, бул илекиде көбүнчө даки деп коюшкан. Бул Советтер Союзу учурундагы марли. Ошол учурдагы марлилердин жиптери ичке болуп, мындай жумшак, башкача болгон да. Анан түштүктө каляк деп коюшат.
же болбосо келек. Анын дагы түрлөрү бар. Ар башкача түрлөрү бар. Ошол келек же болбосо каляк. Анын өзөгүндө баягы биринчи мореки гептакыясы болуп эсептелинет. Гептакыялар саймаланган, мынакей аркасынан көрсөтө турган болсокчу. Анан мындай саймаланган гептакыяларды жаш келиндер кийишкен. Бара-бара жаш курагы өзгөчөлүгүнө жараша гептакыя кийилген эмес. Гептакыянын ордуна жөн гана актай жоолукту астына салып коюшкан. Бул жаш келиндердин, жаш аял затынын баш кийими болуп эсептелинет. Келиндерге гана тиешелүү баш кийим гептакыя. Гептакыяны сөзсүз үстүндөгү оромолу, дүрия жоолугу, тарткычы, бет чүмбөтү деп ушундай бул түштүк топтому өтө мындай эмеси, курамы бир нече аталыштардан, буюмдарынан турат да. Түштүктө ошол кызды узатып атканда сөзсүз түрдө каляктын курамына ошол дүрия жоолугу кирген. Дүрия жоолугу бул саймаланган, мынакей дагы бир түштүк элечегинин дагы бир түрүн биз гептакыянын имитациясын гана жасап койгонбуз. Мунун үстүндө салынганы бул дүрия жоолугу. Бул сайма эки бет, дүрия деген эки бет дегенди билдирет. Бул ушул биздин коңшулаш элдердин таасиринде биздин аялдардын кийим кече гардеробуна кирген жоолуктардын бири болуп эсептелинет. Бул жерде оролушу, бул каляктын оролушу башкача. Бул өйдө көздөй оролгон да. Көбүнчө мындай тумшугу менен оролгон түрлөрү бар, аркасына түшкөн түрлөрү бар. Бул өйдө көздөй канчалык чоң болсо ошончолук көлөмдө оролгон да. Бул түштүк элечектерде ушундай гептакыя менен кийилет сөзсүз түрдө. Мактана турган, бирок өтө биз таңдана турган нерсебиз биздин уз чеберелерибиздин өзгөчө табиити болгон да. Колдо бар нерселерден өтө көркөм, сонун нерселер жасашкан. Мисалы үчүн мынакей бул элечекте түндүк аймагына тиешелүү элечектин бири. Бул жерде азыр кыргагы сайма болуп турат. Кыргак бул элечекти биринчиден жанып кетпеш үчүн кармап турган атайы байлай турган тасма болсо, экинчиден бул социалдык, жаш өзгөчөлүк абалын көрсөтө турган атайы ушундай кооз жасалга киргизип атабыз биз. Кыргакты кандай тагынышкан? Кыргакты тартма деп да коюшат. Тартма деп да аташат. Тартманын да түрлөрү бар. Кызыл кыргакты турмушка чыккандан баштап кызыл кыргак тагышкан. Бизде Дүбүш Романова деген энебиз айтып берүүсү боюнча кызыл кыргакты 3-4 балалуу болгонго чейин чечкен эмес. Анан андай келинди кызыл кыргагы түшө элек али жаш дегенди айтып ушундай эскеришкен да. Кыргакка жараша көп нерсени билгенге болгон. Ушул эле кыргактардын сайма кыргагы болгон. Мынакей дагы бир жерде кызыл түстөгү кыргак турат. Күмүш менен шөкөттөлгөн күмүш кыргактар болгон. Андан сырткары шурулар менен тизишкен. Анан кыргактын бизге эч качан жолуккан эмес курагы же бир термеси, ушундай тарыхый экспонаттар жана маалыматтар жок. Көбүнчө саймадан, шурудан, маржандан, күмүштөн кыргактарды жасашкан. Ак түскө өтө маани берилет. Ак түс бул актык, баягы кандайдыр бир касиеттүү деп ак менен көп нерсени жоруйт эмеспи. Бул негизги мааниси бул кепин, чынын айта келгенде. А бирок кандайдыр бир нерселер болуп калса колдонууга туура келген учурлар да кездешкен да. Ошол эле учурда балким бир нерсе таңганга же балага бир нерсеге баягы колдонушкан да. Элечек ар дайым ак түстө болгон. Жанагы кара элечек деген аталыш, мисалы үчүн, бул жесир аял баягы кара бир нерсе жаап койгон же бир кара бир тасма байлап, кыргак байлап койгон. Ошонусун гана билдириш үчүн бул озеки адабияттарыбызда, озеки тарыхтарыбызда ушундай кара деген, кызыл деген бир айтылыштар болушу мүмкүн. А бирок азырынча бизге андай тарыхый булактар кездешпегендиктен биз азыр элечектер ар дайым ак түстө болгон дейбиз. Элечекти бул касиеттүү баш кийим деп айтат элем. Себеби ак нерсени башына көтөрүп жүрүү бул кандайдыр бир статусту, кандайдыр бир өзгөчөлүктү,
кандайдыр бир сый урматты, тарбияны, көп нерсени ушул өзүнүн ак түсү менен, ушундай көлөмү менен бул биздин баягы адамдык сезимибиз менен дагы ушунун баардыгын шайкеш келтирип анан элечекке татыктуу кийишибиз керек да. Бийик даражасы, токтоолугу, мээримдүүлүгү менен айланасына жылуулук чачып турган даанышман кыргыз айымынын образын элечексиз элестетүү мүмкүн эмес.